Assalamu alaikum. Amansыздарбы, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы? Туугандар, Оштогу южный тарапта дача конушунда сатыла турган 6 сотуктагы үй бар экен. Дареги мына мындай, сиздер Ош шаарынан Ак Тилек айланпасынан жогорку южный тарапка чыкканыңыздарда мынау каналдан өтпөйт экенсиздер дагы күн батыш тарапка, Кыргыз Унаа курулуш тарапка бурулуп 122 маршрутканын конечныйине келет экенсиздер. Тетиги сиздер көрүп турган 122 маршрутканын конечныйинен жогорку тарапка 100 метр чыгат экенбиз. Центральный көчөсүнө бурулуп 13-үйгө кирип бара беребиз. Кана жүрүңүздөр. Мына ушул тарапка жүрөсүздөр. Жолду бойлоп келе жатасыздарбы, туугандар? Жанакы сиздерге айткан 122 маршрутканын конечнинен жогорку тарапка 100 метр жүрдүк. Мына бул сиздер көрүп турган көчө Центральный көчөсүн бойлоп күн чыгыш тарапка жүрөт экенсиздер. Көпүрөдөн өтүп 500 метр жогорку тарапка чыксаңыздар, Центральный 13-үйү же тагыраагы мына бул бурумдун эле капталында жайгашкан сиздер көрүп турган 13-үй тез арада сатылат экен. Эмнелер бар? Шарттары кандай болду? Мына ушул биздин берүүнү күзөтсөңүздөр бүт маалыматты аласыздар. Албетте, жаккан болсочу номерди камтыйбыз, чалып сүйлөшөсүздөр. Ассаламу алейкум. Таксыр кандайсыз? Жакшы, өзүңүз? Амансызбы, иштериңиз? Жакшы. Тез кабарды кызматка чакырган экенсиз. Бул баякы Южныйдын дача конуш болуп калат да эми. Туурабы? Ооба. Канча сотук жер болду? Эмнелер бар? Бир четинен айтыңызчы. 5 сотик жер, кошумчасы менен 6 сотик кошо алганбыз. Демек фактически андан чоң. Андан чоң, фактически андан чоң. Негизи китепте 5 сотик. Ошондо мына бул гараждар эми сизге кошулуп кетеби? Гараждар да кошулуп кетет. Гараждар да баары бизге карайт. Бул эмнелер бар үйдүн ичинде? Айтыңыз. Үйдүн ичине жүрүңүз, көрүңүз. Бир четинен. Бар, бир четинен. Мына бул границасы кандай болуп калат? Границасы Пескоблоктон. Пескоблок бүткөн жерден демек сиздин жериңиз бүтөт. Ооба. Аркы тарап булар соседтер экен, бүт. Мына Центральный көчө жогорку тарапка чыгып кете береби? Чыгып кетет. Көчө жарыктары коюлуп тура бул тарапка. Демек, Пескоблок, варата, анан мына бул гараж, бул сиздин границаңыз. Туура эле айттымбы? Жогорку тарабы мына бул дубалга чейин барабы, тосмого чейин. Эшиктериңиз ачык элеби? Багдарак мөмөжемиктер бүт ошол жака эгилген. Эшиктер ачык барды. Жүрүңүз. Бир четинен көрүп кете беребиз. Гаражыңыз демек мына тарабынан ачылат экен, Бул гаражыңызды алып кетпейсиз. Калак ушул бойдон. Жүрүңүз анда. Кана жүрүңүздөрчү. Үйдүн ичкерки тарабына баш багайлычы кандай болду, шарттары бир катар көрөсүздөр. Бисмилла. Ой, бакко бул жагыңыз. Жүзүм бакко, салкын. Жүзүмдүн 2 түрү бар. Аябай көп алып турго бийди буларыңыз. Мына үйдө жашайбы азыр бирөө жарым. Жашайт. Бул жагы бош койбой дыйканчылык кылган экенсиз алдыңкы тарабына. Өрүк бар экен бул тарабында болсо. Мына контейнерге чейинби? Граница? Контейнерге чейин. Андан бери бизге карайт. Сиздики. Эшиктин алдарларын тегиздеп коюпсуз, бүт сашка кылып. болгон. 2 түрдүү жүзүм дагы бар экен, караңыздар. Бул жерге тапчанды коюп же унаңыздарды коесуздар, кыскасы салкын жер экен. Бул баягы шаарга караганда салкыныраак окшойт бул жер, Шаарга караганда жел да жүрүп турат. Шамал согуп турат экен. 122 маршрутканын конечный жогорку тарапка канча жүрөбүз таксы? 122 конечкандан 100 метрден кийин солго бурулабыз, биринчи повороттон. Андан бери 500 метр жүрөбүз. 600-700 метрден кийин жетет экенбиз, демек, 600 метрге жетпей калат го дейм. Жакшы. Кайсыл жагынан баштайлы? Мына биринчи эле курулушуңуздан баштай берелиби? Эмне болду буңуз? Кухня. Временкабы? Летний кухня кылганбыз, временка сыяктуу болуп. Канча бөлмө мунуңуз? 2 бөлмө. Бул жогорку тарабы кандай болуп калган? Сарай катары колдонулабы? Жок, сарай катары эмес. Жайында чыгып ушул жакта кухня кылып үйдөн чыкканда. Жогорку тарабы отун гана кылып койсо болот. Баягы керексиз буюмтайымды чыгарып койсо болот. Ушул тарапка чыгарып коебуз. Баары тосулган. Бунуңуз өзү эле бир үй экен да азыр эми, 2 бөлмө болсо. Ремонттор бүткөнбү? Ремонттору бунуку чынында бир аз начар. Ичинде ремонт иштерин бүтүрүш керек. Монтаж иштери бүткөнбү? Бүткөн монтаж. Монтаж иштери бүтүптүр, сиздер көргөн. Мына варатадан киргенде оң тарабында 2 бөлмө временка бар экен. Ал эми буюм тайымыңыздарды жогорку экинчи кабатына койсоңуздар болот экен. Мына жүзүмдү карасаңыздар, жүзүмдүчү. Кана жүрүңүзчү, мына жердин түбүнөн чыгып турган турбаңыз эмне болду бул? Бул үйдүн септиги. Септик барбы? Септик, ооба. Канча септик бар? 2 септик бар. Үйдүн септиги отдельно, жуунучу баняныкы, летний душтук отдельно.
2 септик бар. Ооба. Бул эми баягы кухняныкы деп окшойт эмек, а? Ооба, кухня экен баягы аралашпаш керек экен да. Кухнядан тамак аштын калдыктары чыгып кетиши мүмкүн экен. Банядан уже Септик бар экен, бир эмес 2 септик бар экен. Үйдүн алдында мынандай кранттар бар экен. Суу токтобойбу ака? токтобойт 24 саат напорунда көрсөтөт. Келиңиз, бир ачып көрсөтүп эле коеюнчу. Ого. 24 саат үйүңүздөрдө суу, мынакей. Дыйканчылык кылам десеңиздер, жер деле бар экен, бак деле бар экен, алма, өрүк, жүзүм жана башка дегендей. Мындай летний тапчандардан коюп коюпсуз бул жакачы. Чыгып отурганга окшойт эми буларыңыз. Барабан антенналар. Бул эми мынал үйүңүз канча бөлмө, узун турасы канча болду, шеф? Узун турасы 10го 15 жыл кыла ушундай болгон. Проектисинде бар, китебинде бүт проекттери. Китептин китептери бар, бүт бары. Китеп, кызыл китеп да бар, анда үйдүн проекти да бар. Проектине салынган. Канча бөлмө bunуңуз? Бул 5 бөлмө. 5 бөлмө. Суу түтүктөрүн бүт барын баягы сыртка чыга турган кылган экенсиз да? Ооба. Соколдордун кафели кылыпсыз. Мынал капталында бир эшик турат, бул кандай? Подвал барбы? Канча бөлмөнүн түбү подвал? Наружный подвал, бир эле бөлмө. Ушул жерден баягы салаттарды койсок болот демек. Бул жака дагы койсо болот, үйдүн ичинде дагы бир подвал бар. Ал жака дагы койсок. 2 подвал барбы? 2 подвал бар. Демек, бул алдыңкы тарабындагы 2 терезеси, анан ички тарабында 5 бөлмө жайгашкан. Туурабы? Үстүлөр шифр менен жабылганбы? Шифер. Үстүлөр шифр экен, сырткы фасад иштери бүтүптүр, караңыздар. Соколдордун бүт баарын кафел кылыптыр. Мына сиздер көрүп турган лестницага чейин баары кафелдениптир. Жогорку фасад иштери дагы баары жаңы эле болгон көрүнүп турат. Канча болду үйдүн салынганына таксыр? 2011. Жаңы эле үйкөн, а? 11 бүтүп, мына сырттары 2014-2015 бүткөн. Сесмопоезд тумба кеткенби? Поезд тумба кеткен. Талапка жооп береби? Талапка жооп берет. Кана жүрүңүз, кире беребиз да, мына лестницадан. Сиздер көрүп турган кафелденген, тосмолор тосулган лестница менен мына эки ачма эшиктен ичкери кире берет экенсиздер. Бөлмөлөрдү бир катар көрөсүздөр. Бисмилла. Кана жүрүңүзчү. Бир четинен айта бериңизчи, кандай болду бул жерде? Кухня. Тамак кылуучу жерлери. Кылуучу жерлер. Бул жерге раковинадан коюп коюпсуз. Раковина суу кирген үйдүн ичине. Бул раковина калат, могу иштер менен үйдүн ким алса ошого калат. Анда кухня калат. Кухня мебель калат. Кухня мебель калат. Анда да суу чыгат. Ар жагында плиталар бар. Бул бүт баары баягы сиз айткан септикке улангандар да? Ысык суу, муздак суу барбы? Ысык суу, муздак суу бар. Эми бул баягы узундан кеткен коридорду кухня кылып койгон экенсиздер да? Илгичтер илиниптир, обойлор капталыптыр, потолоктор болсо эмдеев жабдыктары менен люстралар коюлуптур. Алдыңкы тарабында 2 мындай терезе коюлуптур. Тетиги сиздер варатадан киргендечи. Подоконниктерден пластик экен. Бул ылдыйкы тараптарын баягы жидкий обой кылган экенсиз да? Өзүнчө бир башкача кылып. Полдоруңуз жыгач экен, соснабы? Сосна. Мына ушунун түбү подвал. Подвал ушунун түбү. Подвал. Киргениңиздерде кухня, түбү подвал, андан ары эки ачма эшиктен дагы кире берет экенсиздер. Кана жүрүңүзчү. Мынау оң жакка кирсеңиз. 2 коридор бар экен деймсиз да? Ооба. Бул жагы бир коридор өзүнчө. Жанакы сырткы эшиктен кирсеңиздер, дагы бир коридор. Мына оң тараптагы бөлмөңүз кандай болду бул? Бул топка. Топка бул баягы кышындасы от жагып, электрический да, трехфазка дагы кирген, электрический дагы иштетсе болот. Көмүр менен да иштейт. Көмүр менен да иштетсе болот. Жакшы эле жылытабы? Аябай сонун жылытат. Тамак ашты деле кылсак болобу? Тамак ашты кылганга болот үстүндө, даяр. Шарттары бар. Шарттары бар. Айланасын кафелде коюпсуздар. Айланасын кафелде коебуз, кир болбосун депчи. Бул бөлмөнүн узун турасы канча болду? Узун турасы 4кө канча болуп калат? 4кө 3 болуп калат. 4кө 3. Мында баягы чугунный отоплениялар коюлган экен да, эсистердики. Чугунный коюлган. Мощный болуп. Чугунный коюлган. Ички ремонттору болсо мындай жидкий обой менен капталыптыр. Караңыздар. Потолоктору болсо эмне болгон бул потолоктору? Потолок новый материал. Дыйпыдан окшойт, буларыңыз. Бул жер моющий болуш үчүн ошондо. Люстра, масляный краскалар берилиптир жогорку тараптарыначы. Топка. Биринчи эле оң тарапка кирсеңиздер, мына бул отопление жабдыгына кирет экенсиздер. Бүт бөлмөлөр жылыт эми ушул жерден. Ушул жерден бардык бөлмөгө кеткен. Бардык бөлмө жылыйт. Жакшы экен. Полдору болсо карагай сасна экен. Бул жагында болсо күн батыш тарабында бир терезе коюлуптур, ичкерки тарабынан тосмолор дагы бүт баары коюлуптур. Кыскасы. Кана жүрүңүзчү. Телевизорлордон бул жака коюп коюпсуз. Антенналар кирген. Жашалып аткан. Так, биринчи бөлмө. Андан ары өссөңүздөр, бул экинчи бөлмөңүз. Уктоочу бөлмө окшойт менимче. Уктоочу бөлмө уктаса болот. Кирме чыкмабы бунуңуз? Бул кирме чыкма. Бунун ичинде дагы бир комната бар. Размерлери ошондой эле окшойт, узун турасы. Узун турасы ушундай эле. 3кө 4. Отопление кириптир, караңыздар. Бул бөлмөдө бир терезе коюлган. Дуалдары болсо акталыптыр.
Потолоктор болсо МДФ, люстралар коюлган, подоконниктер, занавескалар баары коюлуптур. Кыскасы уктоочу бөлмө. Полдор болсо баары жыгачтан экен, кирмей чыкма. Бул бөлмөдөн ичкери кирсеңиздер, дагы бир бөлмөгө кирет экенсиздер. Мына отоплениянын суусу айланган аябай жакшы болгон окшойт. Бул жогорку тараптан түшүрүпсүздөр го? Жогорку тараптан түшүп астынан айла. Чугунный. Капталкы тарабында бир терезе турат, көрүп турасыздар. Кирмей чыкма бөлмө. Бул бөлмөнүн деле узун турасы 3/4, полдору жыгачтан, жанагы сиздерге айткандай, кирип эле жашай турган бөлмө экен. Дуалдар акталган, бул тараптагы потолоктор болсо пластик, мынандай люстралар, свет точкалар баары коюлуптур. Келип, буюм тайымыңыздарды жайгаштырып, аркы берки кылып алсаңыздар, жашаганга ылайыктуу үй экен. 2015-жылы ремонт иштери бүттү дейт. Келсеңиздер өзүңүздөрдөн көрөсүздөр. Ал бөлмөдөн чыксаңыздар, коридордун жогорку тарабындагы дагы бир бөлмөгө кирет экенсиздер. Бул бөлмөңүз кандай бөлмө болду? Конок бөлмө. Чоң зал деңиз. Мындан азда кийинки неме киребиз, алдагы конок бөлмө, 2 конок бөлмө. 2 конок бөлмө бар. Бул бөлмөлөрдүн узун турасы канча болду? Bunun uzun turası 4/5. 4/5. 2ден койгонсузбу отопление жабылган? Ар бир айнек астында 2ден. 2ден терезе, гүлдөр коюлуптур. Мебелдерди коюпсуз. Булар калабы кетеби? Мыналар калат мебель. Булар Мебель калат. бул тарабы калат. Аркы тарабычы? Эскирип калды, кетет. Ал кетет эми. Потолокторуңуз МДФ экен. Люстралар коюлуптур. Буларды алып койсок кенен эле бөлмө болуп калгыдай го булуңуз. Полдору жыгачтан экен. Бул бөлмөнүн ремонту евро ремонт. Мына сиздер көрүп тургандай моющий гүл dabойлор менен капталыптыр. Плинтустар баары коюлуптур, свет точкалар баардык монтаж иштери мындай кабелдик каналдын ичинен кетиптир. Арткы тарабындагы 2 терезе, ар бир бөлмөнүн ичине баягы тосмо койгон экенсиздер да? Внутренний кылыпчы. Ал баягы чымын-чиркейден тоса тургандарды койгон окшойсуз. Жайгаштырып. Зал, сиздер көрүп турганчы. Кана жүрүңүзчү? Бул эми биринчи залыңыз, экинчи залыңыз каякта? Экинчи зал бул жакта отурушуга буюмтердин баарын киргизип койдук. Булар көрүп алганбыз, буюмтердин баарын киргизип койдук. Кетеби баары? Баары кетет. Ремонттору потолок бул жактагы МДФ экен, а? Люстралар коюлуптур. Евро ремонт экен, сиздер көрүп турган экинчи зал. Полу жыгач. Бөлмөнүн ичиндеги бүт буюм тайымдар кетет экен, 5 бөлмө сиздерге таптаза ойдон калат экен. Кана жүрүңүзчү? Кандай кошумча курулуштарыңыз бар? Кошумча курулуштарыбыздан баня бар. Баня дагы барбы? Бүткөнбү ремонт иштери? Бүткөн, даяр. Жүрүңүзчү. Бул баня болгондо мына арткы тарабыңызда болуп калат окшойт. Шабдолу бар экен бул тарабыңызда. Гүлдөр бар экен, кулпунай бар экен, мынакей караңыздар. Аркы тарабына чыксаңыздар, мына барабан антеннаңыз калабы кетеби? Калат барабан. Ушул жерде калат. Ушул жерде турган боюнча калат. Болду. Шамалдан жыгылбайт. Баары астынан бери креплениялар коюлган. Мощный коюлган экен да бунуңуз, а? Жердин түбүнө бетондолуп коюлган экен. Барабан антенна калат экен сиздергечи. Аркы тарапта бир баягы летний душ окшойт, а? Летний душ. Охо. Бунуңузчу? Бул баня. Кирмей чыкмабы? Чоң го аябай? Баня. Бир баня бар экен, летний душ бар экен. Мына сиздер көрүп турган. Кана пластик эшиктерди коюп коюпсуз. Пластик эшиктер. Бул жагы киргенде теплый пол. Топлый пол барбы? Мына жерде топлый пол жайгашыптыр. Караңыздар, ичкерки ремонттор бүт бар, кафелдениптир, полунан потологуна чейин. Светтер коюлуптур. Бул бөлмөңүз баягы олтуручу, суу жылытуучу бөлмөсүбү? Суу жылытуучу эшиктен немеден жабылат, бул жерге основном чечинип. Кийим кечелер койгонго. Бир кыйла эле экен бул жериңиз, а? Автоматтуу деле коюп койсок болот экен да. Болот. Ушул жерге жайгаштырып элечи. Банянын үстүнө дагы кайсы материалдан билбейм, суу тамчылабай турган кылып тердегенде банялар тамчылабайт го. Бул ошондой материалдан болгон. Бизде жүрүп кабыл кыйып койгонбуз. Монолит кылган экенсиз да, жогорусундагы. Ичкерки тарабына келсеңиздер, парилкасы дагы бар экен бул банянын. Караңыздар. Бул бочкасы канча бул? 50-60 го? 60 болсо керек. Ушул жерден ысык суу, музак суун ала беребиз. Бул жактын да бүт баарын кафелдепсиз да. Кафелденген. Отурчу бөлмөлөр, стулдар, бошка киргизиптир. Атайын форточкаларды коюптур. Потолоктор болсо жанагы үйдүн ээси айткандай, жылыганда тамчы түшпөй тургандай, бүт баягы өзүнүн сапаттуу материалдары менен жасалганлыктыр. Келип сиздер да бир башка багасыздар, мынандай усиленияден кылып чыгыптыр. Ар бир 50 см, 40 см-денчи. Эң негизгиси топлый пол бар экен. Туугандар, кана жүрүңүзчү. Душу дагы таяр. Ушул эле жерден чайканып түшүп кетет экен да. Бул жагыңыз баягы өзүнчө септикке кетет да эми. Бул жак душ неменики баняныкы өзүнчө септик, ажайып. Өзүнчө кетет. Душта тапкырдык.
Ушуга душка ушул жагынан экен. Хот ушул жагынан. Летний душ экен. Сиздер көрүп турган потологуна чейин даяр экен. Сууну куюп койсоңуздар, күн жылыганда ичине кирип алат экенсиздер. Бунун ичинечи. Бул ажаткана. Бул ажаткана. Граница ушул жерден бүтөт окшойт. Граница ушул жерден бүтөт. Бул жериңиз кичине болгону менен кошумча курулуш көп экен да ичинде, Мунуңуз эмне болду? Бул 3 очок. 3 очок дагы барбы? Жаңы кошумча курулуштар көп экен да. Пластик эшиктер коюлуп тур. Ого! Анча-мынча жер үйлөрдө жок 3 очоктор сизде барбы, ака? Бул баягы эт бышканда үйгө ташып отурбай, баягында ушул жерде калып кете берет. Но сеткалар коюлган, мышыктар да кире албайт. Мына жогорку тарабына деңиз? Жогорку тарабында сеткалар да коюлган. Мошне кылган экенсиз. Неме ушул жерде калып кете берет. Кой сойгондо этин таштап кое берет экенбиз ошол жерге. Мышык ит кире албайт. Пулдорун болсо мындай лотокторго чейин кылыпсыз. Кафелдер бүтүп тур. Прямо ал жерден чайкаган суу чыгып кете берет сыртка. Сыртка деңиз. Казандар кетеби калабы? Калат казандар. Ушул бойдон калтырат экенсиз да? Пешенеси бар адамга. Ушул мына газовый печкалар да ушул бойдон калат. Баары калат экен. Мына кухнядан эмнени көрсөңүздөрчү, точкаларды, светтерди, лампочкаларды баардык жарыктандыруучу бөлмөлөр киргизип коюптур. 3 очок тарапты көрдүңүздөр. Бул бөлмөдөн чыксаңыздар, бул тарабында өрүк бар. Көмүркана. Бунуңуз көмүркана. Өрүк бар экен да дагы ичкерки тарабында. Гилес бар, анарлар бар. Анар, гилес, жүзүм бар экен бул жагында дагы. Кокон гилес, мынаңыз баякы курма окшойт. Курма бар экен, аркы тарабында дагы помидор эгип коюп тур. Бул жагыңыз банян септиги. Өзүнчө банянын септиги. Душ менен баняныкы. Душ менен банянын. Бул суу кампаларыңызчы? Бул суу кампалар дагы калат баары. Бардык ушул бойдон калабы? Бул жагыңызчы? Эмне курулуш болду? Бул жак баягы коён бирдемелер багылган, аны астына мотылкан болгон. Бул жагында мына сеткалар бар, коёндар багылып. Майда чүйдө кармап баксак болот деңиз, Чакан отункана же навесчи келгенде мунуңуз. Чөптөргө чейин киргизип коюптур бул жагында. Границаңыз мына дөңсө кайсыл жеринен бүтөт эми? Негизи ушул дөңсө мына тик куча турбайбы? Ошонун тегерегинен бүтүлөт да. Биз өйдө кылып чыгарып койгонбуз. Ошо баягы кошумча кирип кеткен границалар ошолор. Алар эми наркы өдөңкүгө да кереги жок үчүн буяка магдерек кирип койгонбуз. Сетка менен тосуп коюпсуздар бул тарабы, тосмо бар экен. Бадам бар экен, мынакей сиздер көрүп атасыздар. Бул мына сиздер көрүп турган үйдөн арткан анын капталкы тараптары. Бактаракты жердин кенендигин көрүп атасыздарбы? Эгерде жаккан болсо албетте чалып сүйлөшөсүздөр. Бүт кошумча курулуштарын, шарттарын сиздерге чагылдырып көрсөтүп атабыз. Жайылганда илинүүчү немелерди жасаганбыз да. Артына деңиз. Артына. Эмнеге сатып атасыз, ака? Акча зарыл болуп калды. Ошол себептен. Ошол себептен. Дапдаяр экен. Эң негизгиси баягы салкын жерде экен да. Соседтер жакшы элеби? Соседтер аябай жакшы. Маршрутка каттайт экен, 122 каттайт экен. 122 конечкасы. Мектеп бала бакчага кандай кылабыз? Мектеп бала бакча могул жакта бар, жакын. Мектеп дагы бала бакча дагы бар. Азыр жолдон чыкканда оң жакта бар. Ушул тарапка жүрсөк барабыз. Жүрсөк 500 метр жүрсөк мектепке барабыз. 300 метрде бала бакча бар. Частный бала бакчалар бар. Бала бакча. Базарга десек маршрут менен бара беребиз. Базарга маршрут менен бара беребиз. Документтер жакшы эле, ака? Документтер полный жакшы. Баары менин атымда. Баасын канча десем, ака? Жакыныраак кылып айтың. Жакыныраак кылып айткан болсок 45 деп атабыз. 45 000 доллар. Кеми бар да? Кеми бар. Түшүп бересиз да? Түшүп беребиз. Обязательно кеми болот. Варианттары барбы жокпу, ака? Варианттары карап көрөбүз. Бир алмашуу жолдору, коюп берүү жолдору дегендей. Карап көрөбүз. Сүйлөшсөк болот экен да, демек, Болот. Эми долларга айтып калдыңыз, азыркы иштеп турган курс менен сүйлөшө беребизби? Азыркы иштеп аткан курс менен. Мен сиздерге бүт маалыматты бердим окшойт. Кандай дедиңиздер? 5 сотук жерде жайгашыптыр Кызыл китебинде. Фактически мына тарабындагы бактарды көрдүңүздөр, кошумча курулуштарды. Жакыныраак 45 000 доллар экен. Иштеп турган курс менен сүйлөшөт экенсиздер. Варианттарын коюп берүү жолдорун эми мына номерге чаласыздар. Ээсине төпкөсүз албетте сүйлөшөсүздөр. Оштун жогорку тарабында экен, салкын жерде жашайм десеңиздер, анда мына үйдү келип көрүңүздөр. Мектеп, бала бакча, суу, свет, жол, маршрут бүт бар экен. Соодаңыздарды берсин. Бүт маалыматты бердик бе, ака? Сатканга дагы, алганга дагы насип кылсын, ака. Насип кылсын. Ийгилик ишиңизге. Амандыкта жолугушканча, жалпы Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, дачага келе бересиздер. Дачага Центральный 13-үйүнө, мына үйгөчү. Насип кылсын, жаккан болсо сүйлөшүңүздөр.